Тирүүлүктүн өзү чоң бакыт, басып жүргөн бул канимет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ким эле мен ким болдум программасы кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге мына ушул короодо 9 жылдан бери төшөктө жаткан Ширин эжекебиз жөнүндө маек куруп бермекчибиз. Ширин эжекебиз төшөккө жатканга чейин эл катары чыгармачыл инсан болуп басып кадимкидей эле жүргөн. Биз менен бирге болуңуздар. Сіздердің қатарыңыздарға қосылғым келеді. Мені үйіне алыптың баласы деп отады, мені жетім деп отады деп көп ойлайды. Ширин эжеке, саламатсызбы? Саламатчылық, құш келіпсіздер. Оразаңыздар қабыл болсын. Рахмат. Ширин эжеке, биздин көрүүчүлөргө ушу өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Мен атым Ширин, Пазылова Ширин Алмамбетовна. 1988 жылқымын. Октябрдын 3-ндө төрөлгөм. Чыңгыз Айтматов номер 36 мектепте окуп, ошол жерде окууну бүтүргөм, 9га чейин окугам. Азыр Чыңгыз Айтматов деп, Чыңгыз Айтматов атабыздын атына берилген мектеп, жаңы мектеп болуп калган. Ал маалда мен окуган маалда Пятилетка мектеби эле. Ширин эжеке, мен сизде ушул төшөккө жатып калганга чейинки күндөрүңүз жөнүндө сурагым келип атат да. Ал убакка чейин биз билгенден сиз 5 агышка 5 кемпир, ошол кудулдар тобунда жүргөнсүз да. Ошол учурлардан айтып бербейсизби? Кызык күндөр болгон. Рамалык Рахман Разыков агайыбыз менен сүйлөшүп, кийин мунун кичине болсо ham чымыны бар экен бу кыздын. Жакшы эме болуп кетет деп жанына алган. Жайна деген эжекебиздин колуна апарган, ошол жерде 5 агышка 5 кемпир деп чогуу эме болуп жүргөнбүз. Ал эжеке ham жакшы эжеке. Кийин көп жерлерге гастрол коюп барып, кыйла эме кылат элек. Мен көбүнчө өзбечка деп ошону күлүп калышат эле. Кашы көзү капкара өзбечка кызыбыз деп. Анан дагы бир кызыбыз бар эле, сапсары оруско окшогон кызыбыз бар эле. Ошо агайыбыз менен эжекебиз көбүнчө күлүп калат эле. Бул өзбек кызым десе, бирөөсү наркы кыз болсо оруско окшогон кызыбыз бар деп. Экөөбүз ошо көп нерселерди эме кылып, аракет кылып, эми баштап келип атканда, эми кырсык экен, ушул нерсенин башымдан өттү. Азыр эми төшөктө жатам ушинтип. Кызык күндөр көп өткөн. Ошо кызык күндөр деп калдыңыз. Кайсыл жерлерде ушул сахнада бир чыгармаларды аткардыңыз да? Эми кайсыл жер дегенде Алайга ham барганбыз. Бишкекте эме койгондо, бирок Бишкектин сахнасына чыккан эмесмин. Ошто концерт койгондо Оштун эмелерине чыгып жүрдүм. Жайна эжеке менен аткарып, дагы Ильяз деген балдар бар эле, олар менен аткарып ошо кудул болуп жүргөнбүз. Убактылыкча иштеп эме алып, анан кийин кырсык экен, ушул нерсе эме болуп, ошодон кийин жатып калдым. Көп жерлерде концерт койгонбуз. Кыска кылып. Жакшы. Ширин эжеке, эмне себептен ушинтип төшөккө жатып калдыңыз? Канча жыл болду? Кырсык болгон 2015-жылы болгон. Июндун 2-си эле. Кокустан ошо чөмүлгөнү барабыз деп, Ак Бурага чөмүлгөнү барганбыз. Эң кичинекей укам болгон. Анан сиңдим үчөөбүз барганбыз. Ошо көпүрөгө эме кылып, көпүрөдөн түшүп
колопка таштап чөмүлөмүн деп түшүп жаш бала экенбиз, эми жаштык болгондо ошодон түшкөндөн кийин чоң ташка сайылып калгам башым менен. Ошо ташка сайылып калгандан кийин эле суунун ичинде эч жерим иштебей эс болуп калган экен. Кыйла кийин суудан чыкканда сиз курактуу ошол жерде машина жууганан бала бар экен. Ошолор болуп ошол жердеги балдар болуп суудан алып чыккан. Алып чыккандан кийин эле эч жерим иштебей калган. Эмне болгонумду өзүм билбейм, только көзүм кыймылдаганын билем да, эсимде. Скорый чакырышыптыр, скорый менен больницага алып барышкан. Больницага апарып, больницада жатып, кийин операция болуп, экинчи жолу операция болот дегенде кичине кеч калып калганбыз, каражат жоктугудан байланыштуу. Анан кийин телевидение эмелерге кайрылып чыгып, эли журтундан жардам сурагам. Операция ушундай болот деп. Эли журтум эми ыраазычылык билдирдим, рахмат. Көптөгөн адамдар жардам беришти. Бирок операция болгон жок. Отказ кылып коюшкан. Бишкекте барып, больницада жаттым. Воронскода, Воронскодан жаттым. Жок, операция кылбайбыз деп коюшту. Мен угушум боюнча операцияны көтөрө албайт. Эгерде өлүп кала турган болсо биз жооп бербейбиз дептир. Анан кийин али ооруган адамга врачтарым көп нерсе айта беришпейт экен. Эми кыжылат болот деп эме алышат окшойт. Ошо көп нерсени менин эмеме келип көп айтышпайт эле. Анан врачтар айткан, Кудайым берсе жакшы болуп кетесиң кызым, сен күчтүү кызсың деп. Ошол да кыйла мага дем күч берет эле. Али ооруган адамга жакшы сүйлөсөң кыйла күч кубат дейт го. Ошондой. Ошо менен кийин ошо эли журттан чогулган акчага лечение кылдык. Андан бир аз ашкан кийин үйгө келгенден кийин үйдө дары-дармеме тамагым ашыма кетти. Биринчиден ошо журналисттер, сиздерге рахмат, ыраазычылыгымды билгизем. Сиздер тартпаганда мүмкүн эмне болот эле. Ошо менен кыйла жылыш болуп, өзгөрүш болуп, Кудайым берсе жакшымын. Жакшы десе болот. Но Кудайга шүгүр дейм. Мүмкүн ошондо сууга түшкөндөн кийин тооба кылдым дейм. Өлүп калсам эмне болот эле? Нарага кетип калсам эмне болот эле? Балам эмне болот эле деп бир аз жатып алып ыйлайм да. Нарага бери карап жатып, балам эмне болот эле деп. Кудайга рахмат дейм, тирип калганыма. Аны эли журтума тынбай дуа кылып турам. Рахмат. Орозолор да кабыл болсун, туткан орозолору. Эли журтум кыйла жардам берип, операция болбосом да кыйла лечение алып, күчтүү уколдорду алып, Кудайым буйрса жакшымын. Түзүк десе болот. Чыдаса болот. Жана бизде баягы тамашалуу сөз бар да, баягы кыргызда ооруп аткан адамга дагы кандайсың десе жакшымын дей берет экен да. Сиз дагы ошондой экенсиз да. Кудайым буйрса жакшымын. Туура айтасыз. Жолдошум болгон 4 ай жашаганбыз. 3 айлык боюмда барда апам колуна келгем. Ошондон бери ушул жердем. Азыр уулум 12 жашка чыкты. Уулуңуз чоңоюп калыптыр да. Ооба, Кудайым буйрса мектепте окуп атат. Кичинечке эмне себептен жолдошуңуз менен аз эле убакыт жашап ажырашып кеттиңиз? Эми жаш мал, жаштуу экен, жаш мал экен, он семейный адам болгон экен, үй бүлөсү бар. Үй бүлөм жок, ажырашып кеткенмин дегенден жаштык кылып бир адашканбыз да. Эми турмушта болуп турат экен ал нерсе. Кийин ошодон ажырашып кеткенбиз. Ошо боюнча сүйлөшпөдүк. Бир эмес, 2 жолу эме кылган апама. Эгерде төрөп кала турган болсо, бир нерсесине жаратасыңар деп апамдын колуна 15 000 сом берген экен. Ошол учурда? Ошол учурда. Мен ал малды боюмда бар эле. Ошо апамдын колуна келип 15 000 сом берип кеткен экен. Мына сүрөттөгүдөй ал учурда татынакай, келбеттүү, сулуу, кырсык жана уулуңуз төрөлгөндөн кийин болгон экен анда, 2015-жылы. Ал малда балам 3 жашта эле. Кичинекей эле, эми басып аткан мал эле. Кырсык болуп электен алдын уулум жетелеп алып паркка алып түшөт элем, ойнотот элем.
Анан иштеп жүргөн, базарда иштеген, кафелерде иштеген мен. Көп жерлерде жумуш кылгам. Аны эркек мындай аял деп ажыратпайт элем, жумуш кылып кете берет элем. Заводдо ham иштегем. Ого. Кирпичный заводдо, Алмалда, Южныйда. Ошол жерде заводдо иштегем. Кирпичный заводдо. Ал жерде ham жумуш кылгам, кара жумушу. Мага кызык болуп атат да, азыр сизге ким каралашып атат? Азыр ham апам карап атат мени. Ападан башка эч ким күйбөйт экен. Бир тууган да өз жолунда экен. Эми бар жок эле эсен болсун. Мындай жамандагандай болбой, бар жок өзүнүн турмушун, өзүнүн тирилигин кылган. Бир гана апа күйөт экен. Бактым апам эсен болсун. Ширинечке ыйлабаңыз. Күнүгө апаңыз жардам берет, тамак ашыңызды апаңыз берет. Өзүңүз отуруп тура албайсыз, отура албайсыз? Бирөөнүн жардамы менен 5 мүнөт, 10 мүнөткө. 5-10 мүнөткө отура аласыз. Досторуңуз менен байланышып турасызбы? Досторум менен сүйлөшүп турам. Жардам берген мурунку эски акалар, эжелер бар, апаларыбыз бар, сурап турушат. Олорго ham рахмат. Орозолор кабыл болсун, эли журтум. Ден соолугумду сурап турушат. Кантип калдың, жакшысыңбы карындашым деп. Эжекелерим сурап турат, мен окуткан. Аны уулум окуткан эжекелер келип сурап турат. Олорго ham Алла разы болсун. Жакшы адамдар көп. 5 абышка 5 кемпир, ошо Кудулдар тобунун мүчөлөрү бүгүнкү күндө сиз менен байланышып турабы? Рахман Разыков агайыбыздын Арамалыкты жай жанаттан болсун. Уулу бар, Каныбек Разыков деп. Телефонда сурашып, сүйлөшүп турабыз. Үй бүлөсү менен келип турат. Анан кийин телефондон сурап, карындашым кандай, ден соолугуң жакшыбы деп сурап турат. Жакшы болуп калдыңбы? Сен күчтүү кызсың. Кудайым жакшы көргөн пендесине ушундай сыноо берет, сен күчтүү кызсың деп дем күч берип турат. Жеңем да жакшы. Ошо жеңем бала чакасы менен, үй бүлөсү менен келип сурап, аны өзү келе албай калса телефон чалып сурап ошентип турат. Кече 2-3 күн мурун эле сүйлөштүк эле. Досторум чалып сурап турат. Тааныш акаларым, эжелерим сурайт, ден соолугуң кандай, жакшыбы карындашым деп. Анан кийин убактылар болсо келип көрүп кеткендер бар. Рахмат аларга да. Бардыгын орозолор кабыл болсун. Ширинечке учурда канча пенсия алып атасыз? Пенсия алып атасызбы? Буга чейин 2000 сомдон пенсия алып келгем. Кудайым буйрса, мына президентибиз Садыр Жапаров келгенден бери пенсия секин көтөрүлүп, азыр 7000ден ашып калды. Тыйындар менен айтканда. Кудайым буйрса көтөрүптүр да 2000 сомдон 7000 сомго чейин. Бирок бул дагы аз да, Бул дагы аз, бирок дары-дармез аз. Памперсиңиз эле 2000 сомго чыгып кеткен. Ал да 1 айга жетпей, 20 күнгө араң жетет. Памперс да кымбат, дарылар кымбат. Чынын айтсам, бир арда жей турган нерсеңе ham жетпей калат. Анан кийин ошого ham шүгүр кылып, Кудайга шүгүр. 2000 сомдон ham алып жүргөн күндөр болду го деп өзүм соротуп калам. Эми Кудайым буйрса, дагы да кичине көтөрүлүп, пенсиябыз көтөрүлүп калса жакшы болмок. Мындан бул жакка эч кандай дарылаганга басып кеткенге мүмкүнчүлүк жок бекен? Мүмкүнчүлүк болот дейм. Мен угушум боюнча ошо чоңураак суммада акча кетет деп ошентип турам. Ал мен доктор болгондон кийин, эме болбогондон кийин билбейт экенмин да. Эгерде акча болсо, эме болсо, мен деле бутка туруп басып кетким келет.
Bunu жақсы сұрап бердіңіз. Daha bir нәрсені айтайын деген болчумун, эгерде уруксат берсеңиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мен президентиме кайрылайын дедим эле, Садыр Жапаровго. Мына телевидениеден кайрылуу эме кылып, ушу леченияма жардам берсе, мен деле эл катары путка туруп басып кетким келет. Өмүр бою төшөктө жата бергим келбейт. Өмүр бою эли журтум жардам бериңиздер деп, эли журттагы бала чакасы бар дегендей, өмүр бою мени карап келишпейт го. Сиздерди ham эме кылгым келбейт деп, урматтуу журналисттер жардам бериңиздер деп, сиздер өмүр бою мени тартпайсыздар го. Мен да ошо президентиме кайрылып, жардам сурап, жардам берсеңиз, урматтуу Садыр Жапаров, ушу леченияма жардам берсеңиз, кандай лечение деп ойлошум мүмкүн да. Массыздан көбүнчө ошо массыздан жардам алайын дегенмин. Дары дармектен кыйналып калам. Алган пенсиям дагы аз жетпей калат. Путка туруп басып кетким келет мен дагы. Мен деле эл катары иштеп, үйлүү жайлуу болсом дейм. Мен деле мага окшоп жардам берген канчалаган адамдар жардам беришпедиби? Мен деле ким бирөөгө жардам бергим келет. Колумдан келишинче ошо путка туруп басып кетсе, мен дагы жардам берсем дейм. Көптөгөн тилектери, максаттарым бар. Ошого жетсем деп Кудайдан көп дуба кылам. Ошо леченияга жардам берсе жакшы болмок. Көптөгөн адамдарга, жетим жесирлерге жардам берип атканын көрүп атабыз президентибиздин. Үй жокторго үй салып берип атканын көрүп атабыз. Камчыбек Ташиев акабыз дагы, президентибиз дагы. Ошолордун катарында мага ham жардам берсе жакшы болмок. Кудайым буйруп эртең эле путка туруп басып кетсем, мен дагы ким бирөөгө жардам тийип калышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошо суранат элем. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, кармаган орузуңуз кабыл болсун. Кудайдан кандай тилек кылсаңыз, тилегиңиздер орундалсын. Ушу элдин катарында мага да жардам берсеңиздер. Мен деле путка туруп басып кетейин дейм. Леченияден жардам берсеңиз, материалдык жактан жардам берсеңиз, ушу үй салып алсам деген үйүм жок. Ага буга көз каранды болуп жалдырап, кимиси жакшы сүйлөп коет экен, кимиси жаман сүйлөп коет экен деп көз каранды болбой. Өзүң үйүң болгонго эмне жетсин? Сизден суранып жардам берсеңиз, канчалаган ооруп жаткан адамдарга бекер лечение кылып берип атасыз. Ошолордун катарында мага да жардам берсеңиздер. Менден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Төшөктө жата бергим келбейт мен да. Карыган апам бар. Апам мени карайт. Апам азыр оорукчал болуп калган, кол буту ооруйт, жүрөгү ооруйт. Ооруган адам гана түшүнөт муну. Ооруган адам не деп коет? Касал адам. Касал эмес, караган адам касал дейт го. Апам мени карай берип, ден соолуктан дагы кетти. Ооруган адамды бир гана апасы гана, атени гана күйөт экен. Бир туугандар өз жолунда экен. Мен деле эл катары путка туруп, сыртка туруп, эшикке чыгып жүргүм келет, иштегим келет. Эл катары иштегим келет мен дагы. Сиздердин катарыңыздарга кошулгум келет. Уулума тарбия берип, уулум чоңойтуп өстүрүп, ошонун бала чакасын көргүм келет. Уулуңуз азыр жакшы окуйбу? Кудай буйрса жакшы. Сабактарын калтырбайт. Кээ бирде кичине ооруп, таба айнып калса барбай калган күндөрү болот. Мектептен келе айтканда уруп койгон балдар болот экен, ыйлап келет. Апа мени уруп коюшту деп. Сен жетимсиң дейт. Сен апаң ийинип алды деп айтат деп ыйлап келет. Бар жоктун баары ушу жаш балдардан чыгат экен.
balam iylap kelgen günleri köp bolat. Anan kiçinde oşu jaň patinka giyip je giyimi bolup kalsa hem sen giyimni kayaktan aldın. Put giyimlerdi kayaktan aldın sen jaň giyinip kapsın dep urup koygan balдар bolat eken. Biraz basmırlap koyuşat eken. İyilap gelip öksü iyilaydı. Apa siz üçün jatlarızmı turbaysızmı? Meni iyini öldüm balasını otat, meni jetimde otat dep köp iyilaydı. Anı görüp onda bir yüreğim ezilet. Biroq göz yaşımı görsatmagan hareket kılam, biroq apam baribir enen yüreği sezetken iyilapsın dep apam bil bolat. Apam kıynalganyn görüp, balam kıynalganyn görüp yüreğim köp ezilet. Sığılgan sayın oğurgan adam kayra özün neme kılatken. Minus jaka köp ketetken. Sığılmaganга hareket kılam. Baribir sığılatken adam bolgandan keyin. Har nersen oylaysın. Ne olasın, erten kanday gün bolat dep. Balam ne bolat dep har nersen oylayım. Şirinечка, балаңыздын азыр атасы такыр кабарлашпайбы? Жоқ. Oğlum 12 yaşqa çıktı 12 yıldan beri. Oğlunu 1 yılda görgen жоқ. Kabar da algan жоқ. Surap koygan da жоқ. Oğlunuzga atası kim ekenин айтып берейин атасызбы? Айтып тыңбайып. Ушундай атаң мындай деп айтып берип турам. Menden köp suraydı. Atası jönünde köp suraydı menden. Sizde маалыматтар болса керек, эми тирүү бул жакта жүрөт, же ал жакта жүрөт дегендей, No, dostları da nemelerden birerde okup kalanmış yerleri. Keyreler birazdan 2 yıl murun biradan uqqam. Koreýada jüretdi oşa tuqqam. Gaýerde bolsa mesem bolsun, biroq maga garalaşpaýla goýsun, şu uğluna jardam berse dep oşontup aýtkam. Em Hudaýdan ümidim üzbey, Hudaýdan surap oturam, şu balasyna jardam berse, garalaşsa. Meni suraýla goýsa, maga jardam berbeýle goýsun. Uğluna jardam berse, erkek balaga baribir atasy gerek eken. Atasyny köp suraýdy. Okusuna, geleceğe Okusuna. Жақсы bir түздөп кеткенге, Owa da. tarbiya berip, atalık milletin atkarıbı. Atasının tarbiyası baribir başka. Enenin tarbiyası başka. Bir sahnada bir kızıklı okuyalardan ayıp beribeysiz be? Sahnada kızık okuya. Kayсы Bişkek'tin bir çetine konsert koygany barıp kaldık. Ramalık ağayыбыз bar ele, Rahman Razıkıp, Ejekebиz Gülcayna, daha köptügen жаңы okuçular oşo. Жаңы kudul bolup kelatgan. Oşo yerge barıp kalgandan keyin. Özbekistandan gelgen gelin uğrul oynay turgan bolup kaldımda oynap çygandan keyin. Köptügen ele kızık emeler bolgan. Şonu biresini aytıp bereyin. Eli kaşı gözüm kapara onun için maga şunday uraldı berişedile. Özbek gelin uralını oynap çıkkam. Ondan keyin oşo yerdegi ejeklerimiz ağalay görüçülerden neme kılıp suraşıptır. Bu kız çında öyle Kırgız kızbı je çında öyle Özbek kızbı dep oşonup suraşıptır. Ököteň bar aralaş dep oşonup agayыбыз Ramalyk oşonup jay janatdan oşonup gülgen eken. Ana agay ne gülüp otasın ne oldu desem. Seni Özbeklerge okşaştır atat. Andan keyin oba ököteňden bar aralaş. De oşonup jogap berdim kızım da oşonup Ramalyk. Oşondan keyin özbekçe dep kaşı gözü kapkara bolgan üçin oşonup gülüp jürüşdü. Hem aytar zaman kızık okuyalar köp bolgan. Kebirde esitip alyp iýlaýym birerde
кызык эмелерди күлүп эстеп алып күлгөн күндөрүм болот. Эми жараткан Алла таалам кашы кара көзү кара кылып жараткан экен. Ушунчалыгына ham шүгүр кылам. Кудайга шүгүр ушунчалыгына. Ширин эжеке, үмүт үзбөңүз, буюрса сиз күчтүүсүз. Өзүңүз айткандай ошо коомчулукка кошулуп, эл менен бирге басып, балким ошо 5 абышка 5 кемпирде дагы бир кодул болуп, элдин алдына сахнага чыгып каласыз деген бир тилектерди айтабыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиздер рахмат. Сиздерге ham чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп келип мени тартканыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эли журтун бар жогун кармаган орозолор кабыл болсун. Эч качан эч ким оорубасын. Кудайым төшөккө жаткылык кылбасын. Больницага түшкүлүк кылбасын дегендей. Эли журтубуз тынч болсун, орозолор кабыл болсун. Ооруп жаткан мусулман бир туугандарыма жараткан Аллам шифа берип, алардын катарынан мага да шифа берип, эртерээк путка туруп басып кетели. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат чоң.